Саламатсыңарбы балдар? Биз бүгүн музыка сабагын өтөбүз. Музыка сабагынын алдында өткөн сабактагы биз окуган мектепке кырын чогурдайбыз. Баарыбыз чогурдадыкпы? Анда азаматсыңар балдар. Бүгүн көтө турган темабыз Манас эпосу музыкада. Сабактын максаты Манас эпосу аркылуу элибизди, жерибизди, мекенибизди сактоого тарбияланасыңар. Кыргыз элинин адабияты эзелдеден бери эле калк ичинде кеңири тарап өнүгүп келген. Кандай гана адабий чыгарманы албайлы, ал сөзсүз түрдө обондуу, музыкалуу болгон. Себеби ал адабий чыгармаларды ак таңдай ырчы акындар жаратышкан. Анткени адам баласы сөз менен айтып жеткире албаган сезимди музыка аркылуу гана ички дүйнөнүн тереңине жеткире алган. Мындай чыгармалардын башаты кыргыз элинин бүтүндөй тарыхын камтып чагылдырган Манас эпосу. Манас эпосун эң алгач ак таңдай ырчы акын Жайсаң Үмөт уулу айткан. Ошондой эле биз Түлөберди, Чоюке, Келдибек, Тыныбек, Акылбек, Балык сыяктуу манасчылардын ысымдарын билебиз. Манас айтуучулуктун эң акыркы залкарлары Сагынбай менен Саякбай болду. Алардын учугун улап, кийинки муундагы манасчылар чыгышты. Алар Молдобасан Мусулманкул уулу, Кытайлык кыргыз Жусуп Мамай, Каба Атабек уулу, Шаабай Азиз уулу сыяктуулар бүгүнкү күндө манасчылар өнөрүн улаган жаш таланттар да аз эмес. Эпостун ар бир эпизоду мүнөзүнө жараша өзүнчө обонго салынып айтылуусу да салтка айланган. Илгери Түлөберди аттуу чоң манасчы чыгып, даңкы далайга жетет. Кыргыздын элин өчүрүш үчүн душмандар адегенде манасчыны өлтүрмөк болушат. Түлөбердинин үйүнө 10 чакты жигит келип, эки колун аркасына байлап алып жөнөшөт. Душман желдеттери таң атканча жол жүрүшүп, эртең менен болжогон жерине келишет. Желдеттер Түлөбердини ортодогу чоң өргөнүн жанына түшүрүшөт. Ошол кезде таң каларлык бир укмуш болуптур. Бир маалда «Хей!» деп талаанын учу кыйырына жеткире үн салып, Түлөберди таңшыта ырдап керет. Аттар токулбай, кемедеги от ичкертилбей, тамак ашка караган киши жок. Түлөбердинин обондуу ырын уккандардын баары мемиреп, көшүлө уктап калышат. Бир кезде Түлөберди айланасына караса, жоокерлер толуп душмандардын аскери бүтүндөй курчап алган экен. Түлөберди кызып, оозунан касиеттүү ыр берметтери чубуруп, нөшөрдөй төгүлөт. Ал ырды күндөр түндөр ырдайт. Күндөр аптага айланат. Аптадан айга өтүп, Түлөбердинин ыры түгөнбөйт. Кыргыз элин чаап, кырып жоюуга камданып келген душмандын аскерлери «Тобо, туткунубуз ырчы экен, ырын угуп анан курмандыкка чалалы» деп ыр шүресине малынып, кызыгына батып отура беришет. Бул ыр учу кыйыры жок Манас эле бир маалда душмандын кол башчысы «Эй, баатырлар, сапарыбыз карып кетти, жол болбой калды. Туткунубуз касиеттүү, ыйык киши тура. Бир нече жумалап айлап ырдаса да, оозунан шекер сөздүү ыры түгөнбөйт экен.
Бул ырчы эрдикти, баатырдыкты даңктаган көсөм турбайбы? Бул адамдын астына ат тартып, үстүнө чапан жаап, жолго чыгарып, узатып койгула. Биз эми үйгө кайталы, баатырлар, деген экен. Балдар, силерге бул аңгеме жактыбы? Эми үйгө тапшырма берем. Китебиңерден 8-беттеги Айкөл Манастан үзүндүнү жаттайсыңар. Саламатта калгыла.